Киммен мен өзү? Токтоң. Жаңы рубрика, жаңы дем, жаңы күч. Салам. Карабайсың, хай баби деген уже боюсь, коркотом. Азырбы? Ой, ошончо сүйлөп жүрүп өзүң кайра эме болсоң уялат экенсиң, кадимкидей, а? Салам, мен Сезим Сагынбекова. Сезим Сагынбекова учурда журналист, алып баруучу, студент. Эки миң үчүнчү жылы 1 мартта төрөлгөм, Алайдын кызы болом. Алайдын Кабыланкөл деген айылында төрөлгөм. 11 класска чейин ошол жерде эле окудум. Анан 11 класста ошол 11 жыл окуп жүрүп, 8 класста анан ой келди мага, кайсыл жакка тапшырам, эмне кылам, кайсыл университетке тапшырам депчи. Анан ошол учурда албетте Ошто ушул Ошмуга тапшырам эле деген кыял болчу. Анан Ошмуга тапшырам деп өзүм чечкиндүү түрдө, бирок кайсыл кесипке билбейт болчумун да. Анан журналист эле негизи мен ырчы болом дечүмүн да. Музыкалык мектепти да бүткөмүн, ырчы болом деп, анан үйдөгүлөр үй бүлөм каршы болгондугуна байланыштуу мен журналистиканы тандап калдым да. Бирок журналист болуума дагы үй бүлөм каршы болгон. Филолог болосуң дешкен, атам да Русовет, апам да Русовет болгондугу үчүн орус тилчи болосуң дешкен. Бирок мен ал нерсени каалабадым, себеби баягы өзүң каалабасаң башкаларга дагы бере албайсың ал нерсени. Анан журналист болом деп 8 классымда акыркы жолу чечим чыгардым. Анан ошентип Ошмуга тапшырып калдым. ЖРТнын негизинде, жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде, контракттык негизде азыр журналистикада 4-курста окуйм. Журналистикага ошентип эле келип калгам. Эң алгач биз баягы ошол 2020 жылы бүткөнүбүз үчүн ошол учурда карантин болуп калган. Анан карантинде биз карантинде бүтүрдүк. Карантинде кайра 1-курс болдук. Карантинде кайра февраль айына чейин ушул дистанттык окудук да. Анан 1 февраль күнү анан Ошко келип, 1 февраль күнү анан факультетти аттадым десем. Вот ошол күндөн бери эле журналистиканын жолу менен келатам. 1 курстан бери эле иштейм. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына келгем. Эң алгач ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Билим Илим деген каналы бар, кичинекей каналы, детский контент десек болот да, жаш балдардын ичи. Ошол жерге келгенмин. Жаңылыктарын алып барчумун. Чоң ошол билим берүү тармагында жаңылыктарды алып барчумун. Андан кийин ЛТР телеканалынын өзүнүн негизги кеңсесине өтүп, ал жактан Кутман таң маалымат музыкалык программасынын алып баруучусумун. Азыр андан сырткары атайын автордук программа бар. Ошол программанын дагы алып баруучу редактору болуп иштейм да. Анан бош убактымда эмне менен алектенем? Негизи бош убактым болбойт. Анан хоббим айта турган болсом, китеп окуу же музыка окуу дебейм, ага деле убактым жок, чынын айтсамчы, китепти дагы аз окуйм да. Негизги хоббим мен үн коштойм. Учурда азыр фильмдер жүрүп атат, ЛТР телеканалында баары эле көрүп атса керек. Апа сериалы, Тагдырымдын оюну сериалы, Экөөбүздүн сырыбыз, азыр дагы башка сериалдар которулуп атат. Мына ушул сериалдардагы башкы ролдордун баардыгынын үнүн мен коштогом деп албайм. Баарынын үнүн мен коштогом. Ошол мен негизги жумушум ошол. Анан хоббим үн коштоо. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жалпы рекламалык, жарнамалык роликтерин, видеолорун баарын үн коштоо берем. Ошол андан сырткары эми жеке атайын компаниялар болсо, же болбосо жарнамалык роликтер боло турган болсо, аларга буйртма алып, аларды озвучка кылам. Анан ошентип эле жүрөбүз. Үн коштоо боюнча негизи мен биринчи келгенде бир эле кызды араң алчумун, сүйлөй албайт болчумун. Чынын айтканымда эми база, фундамент бар, кызыгуу бар, аракет бар, бирок мен аткара албайт болчумун. Учурда мен 3 голосту, 3 үндү алууга аракет кылам. Алып жатам десем болот. Учуру келип, мисалы, кемпирдин ролу келип, анан ошол кемпирди үн коштогонго адам таппай калса, кел Сезим которуп койчу, ушуну үн коштоп койчу десе, ошо кемпирди деле аткарып кое беребиз. Анан жаш кичинекей бала эпизоддордо жүгүрүп калса, аны деле аткарып кое беребиз. Анан негизги өзүмдүн үнүм ушул, бирок өзгөртүп азыр 3 голос ала алам. Жашоодогу эң чоң кыялым, мен мынтип ойлоп калдым да. Мен жаш кезден баштап аралаштым журналистикага, чоң жашоого жаш кезден баштап аралаштым да, 17 жашыман баштап. Азыр 20 жаштамын, 3 жыл болуп туруп ушул журналистикада жүргөнүмчү. Анан ошол учурдагы кыялдарым бөлөк, азыркы кыялдарым такыр бөлөк да. Анан эми балким мен теңдүү адамдар, 20 жаштагы мен теңдүү студенттердин кыялы максаты башкадыр. Мисалы, атактуу болуу дейбизби, же болбосо бир карьера куруу, же болбосо ушундай дейттир.
Меники азыр жөн эле тынч жашоодо. Ачыгын айта турган болсом, эч кандай интригасыз, эч кандай бир мындай башкалар менен жаман мамиледе болбостон, баары менен жакшы мамиледе болуп, баарына тегиз мамиледе болуп, өз жумушумду аткаруу болуп калды да азыркы убактачы. Учурда. Өкүнгөн нерсем, кандай десем, өкүнгөн нерсе бар, ар бир адамда эле болсо керек. Менде деле өкүнгөн нерсем бар. Жеке жашоодо, сүйүүдө бар. Тамаша. Эми чындыгына жараша. Өкүнгөн нерсе бар. Айрым адамдарга жакшы мамиле кыла албай калганмын. Айрым адамдарды убагында сыйлай албай калганмын. Айрым адамдар менен негизи мүнөзүмдүн айынан ушул мен бир аз мындай замкнутая деп коет го, жабыгыраак адаммын да, ушундай ачык айрым күлүп жүргөнү мененчи анан көп сөздү айта албай калгам көп адамдарга. Ал адамдар азыр жашоомдо жок. Айтайын десем жашоомдо жок. Эми дүйнөдө болушу мүмкүн, жашоомдо жок да. Ошол үчүн айтылбай калган сөздөргө өкүнөм деп коеюнчу. Ошол. Журналистикага жаңы келген студенттерге айтат элем, аракет кылгыла депчи. Анткени журналистика бул ушундай кесип, 40 студент келсе деле, 20 студент келсе деле, алардын баарын биздин эжекелерибиз айтат да, жалпы баарын журналист кылып чыгара турган, продукт кылып чыгара турган жай эмес да, журналистика андай кесип эмес. Алардын арасынан чыкса 4-тө 5-ө чыгышы мүмкүн, калгандары таптакыр башка тармакка кетет экен. Бул статистика боюнча далилденген. Ошму деле эмес, негизи эле бардык эле окуу жайларда, бардык эле дүйнө жүзү боюнча кесиптердин арасынан. Анан журналистикадагы жаңы келгендерге айтат элем, аракет кылып ошол 3-4төөнүн арасына кирип калгыла. Эгерде жүрөгүңөрдү угуп туруп, чындап журналист болгуңа келсе, алып баруучу болгуңа келсе, эми журналистиканын жанрлары көп да, ошонун кайсы бир тармагына кызыккан эле болсоңор, аракет кылгыла дейт болчумун. Анан ошмудан, университеттен мүмкүнчүлүк күткүлө, шарт күткүлө дейт элем. Ошол.